Кайра шайлоодо кайсы талапкерлер ат салышат? Бөрү карыса бир койлук ал бар деп Феликс Кулов баш болуп, Текебаев төш болуп 27 февралга белгилеген кайра шайлоодо чыга тургандай, бул шайлоого ат салышуу үчүн Элвира Сурабалдиева. Депутат Жыргалбек Сурабалдиевдин кызы 2020 жылы Атамекен партиясы үчүн күрөшкөн, номер 27 1 май округунан жана Алмамбетова Гуля номер 29 Свердлов шайлоо округунан арыздарын беришти. Дагы кимдер бул шайлоо округдарынан депутат болууга умтулуп жатышат? Биринчиси Равшан Жээнбеков, Атамбаевдин кудасынын күйөө баласы, 2021 жылдын 27 декабрында камактан бошотулду. ЛГБТ транссексуал, гомосексуалдарды колдоп митинг уюштуруп турат. Номер 26 Ленин округу боюнча 2021 жылдын 28 ноябрда өткөн шайлоодо 4085 добуш алып, жалпы добуш бергендердин 10,62% алган. Экинчи Мелизбек Мырзахматов, Улуттар биримдиги партиясынын лидери, 2021 жылдын 28 ноябрында өткөн шайлоодо 6748 добуш же партияга добуш бергендердин 21,33% алган. Үчүнчүсү Рыспек Маткабылов, Салымбековдун энесинин баласы, номер 29 Свердлов округу боюнча 2021 жылдын 28 ноябрда өткөн шайлоодо 8814 добуш алып, жалпы добуш бергендердин 27,73% алган. Төртүнчү Өмүрбек Текебаев, Атамекен партиясы менен 2021 жылдын 28 ноябрда өткөн шайлоодо 9609 добуш же партияга добуш бергендердин 20,88% алган. Бешинчи Кадырбек Атамбаев, Атамбаевдин уулу, Социал-демократтар партиясы менен 28 ноябрда өткөн шайлоодо 5598 добуш же партияга добуш бергендердин 13,63% алган. Алтынчысы Тилек Токтогазиев, Атамекен партиясы менен 28 декабрында өткөн шайлоодо 1791 добуш же партияга добуш бергендердин 3,89% алган. Жетинчи Али Токтакунов, Атамекен партиясы менен 28 ноябрда өткөн шайлоодо 3037 добуш же партияга добуш бергендердин 6,60% алган. 8-нчи Айсулуу Мамашева, Турузбек Мамашевдин кызы, 2015 жылы Атамекен партиясы үчүн күрөшкөн. Бул жолу Альянс партиясы менен 28 ноябрда 1022 добуш же партияга добуш бергендердин 0,95% алган. 9-нчу Наталья Никитенко, Атамекен партиясы менен 28 ноябрда өткөн шайлоодо 1595 добуш же партияга добуш бергендердин 3,47% алган. 10-нчу Ирина Карамушкина, Социал-демократтар партиясы менен 28 ноябрда 2930 добуш же партияга добуш бергендердин 7,13% алган. 11-нчи Айсель Кодуранова, Социал-демократтар партиясы менен 28 ноябрда 374 добуш же партияга добуш бергендердин 0,91% алган. 12-нчи Феликс Кулов, Арнамыс, 13-нчү Клара Соронкулова, Атамекен партиясы менен 28 ноябрда өткөн шайлоодо 2090 добуш же партияга добуш бергендердин 4,54% алган. 14-нчү Мирлан Жээнчороев, Альянс партиясы менен 28 ноябрда 3707 добуш алган. 15-нчи Мелис Турганбаев, номер 28 Свердлов округу боюнча 28 ноябрда өткөн шайлоодо 7018 добуш алган. 16-нчы Мээримбек Койчуманов, номер 27 1 май округу боюнча 28 ноябрда өткөн шайлоодо 4248 добуш алып, жалпы добуш бергендердин 11,89% алган. 17-нчи Болот Ибрагимов, Эл үмүтү партиясы менен 28 ноябрда өткөн шайлоодо 7149 добуш же партияга добуш бергендердин 12,32% алган. 18 Токтайым Үмүталиева, Аскар Акаевдин балдызы, добуштарды санаган учурда Бишкектин 1 май жана Свердлов округдарында шайлоочулар каршы добушту тапкан бергендиктен бул жерлерде жаңы шайлоо мыйзамы боюнча кайра шайлоо өтөт. Талапкерлер кайра шайлоого жашаган жерине карабай талапкердигин койсо болот. Азырынча бул шайлоо округдары боюнча 20 адам талапкердигин көрсөтөбүз деп турушат. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. 7-чакырылыштын депутаттары мандат алып кызматка киришти.
Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары мандат алып кызматка киришти. Алгач БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоонун жыйынтыгы тууралуу маалымат берип, 88 депутатка мандат тапшырды. Андан соң шайланган депутаттар колун Конституцияга коюп ант беришти. Мен Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгына аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн коргоого ант берем деп кайрылышты. Депутаттар ант берген күндөн тартып кызматка киришти деп саналат. Жыйынга эң улуу депутат Шарапаткан Мажитова төрайымдык кылууда. Ал Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарынын ыйгарым укуктары токтотулганын билдирип, 7-чакырылыштын 1-сессиясын ачык деп жарыялады. Андан соң Кыргызстандын гимни жаңырды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда өткөн. Булак Спутник чекиткейжи. Марлен Маматалиев: Ынтымак партиясы 143 000 добуш алып, ушул жерге келдик. Бул үчүн элибизге рахмат. Бүгүн 29 декабрда Жогорку кеңеште жаңы шайланган депутаттар ант беришүүдө. Анда саясий партиянын лидерлери сөз сүйлөдү. Ынтымак партиясынан депутат Марлен Маматалиев сөз сүйлөдү. Анда ал шайлоодо 143 000 добуш алганын айтып, элге ыраазычылыгын билдирди. Бардыңыздарды мандат алышыңыздар менен куттуктайм. Ынтымак саясий партиясы 143 000 добушка ээ болуп, ушул жерге келип отурат. Биз 9 мандатка ээ болдук. Элибизге чоң рахмат айтабыз. Калган биздин 1 мандаттуу депутаттар менен макулдашууну чогуу чечтик, деди Марлен Маматалиев. Булак Супер чекиткейжи. 1 мандаттуу округдун 18 депутаты Ата журт Кыргызстанга кошулду. Жогорку кеңештин депутаттыгына келген Ата журт фракциясынын курамына 1 мандаттуу округдан шайланган бир нече депутат кирди. Фракция 33 депутаттан түзүлөт. Лидер болуп Бакыт Төрөбаев бекитилгени маалым болду. Белгилей кетсек, партия өзү 15 мандат алган. Ал эми 1 мандаттуу округдан чыккан 18 депутат фракцияга кошулду. Ата журт фракциясынын мүчөлөрү Бакыт Төрөбаев, Надира Нарматова, Искендер Матраимов, Элмырза Сатыбалдиев, Азиз Турсунбаев, Талайбек Масабиров, Камила Талиева, Кундузбек Сулайманов, Жеңиш Токторбаев, Жылдыз Садырбаева, Бакыт Сыдыков, Равшан Сабиров, Талайбек Сарыбашев, Гүлшаркан Култаева, Данияр Төлөнов, Рыспек Атажанов, Нурбек Алимбеков, Шайырбек Ташиев, Жамиля Исаева, Нурлан Шакиев, Жусупбек Коргонбай уулу, Улан Примов, Айбек Алтынбеков, Айбек Маткеримов, Керим Хаджеза, Фархат Исмаилов, Айбек Осмонов, Алишер Козуев, Уланбек Бакасов, Жаныбек Кыдыкбаев, Элдар Сулайманов, Жаныбек Абиров, Медербек Саккараев. Булак Спутник чекиткейжи. Адахан Мадумаров: Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары ушул күнгө чейин боло берет деп келдиңер. Бүгүн 29 декабрда Жогорку кеңештин алгачкы жыйыны өттү. Анда депутаттар жыйынды жаап, фракциянын курамы боюнча танапистен кийин улантууну сунушташты. Бүтүн Кыргызстан партиясынан депутат болуп шайланган Адахан Мадумаров 1 сааттык танапист жарыялоону сунуштады. Мына ушинтип боло берет деп келип, ушул жерде отурабыз. Окуганыбыз, окубаганыбыз дагы айтып жатабыз. Регламент, мыйзам күчүнө ээ болуп жаткандан кийин боло берет деген болбойт. Регламентке киргизип коебуз деген болбойт. Бул жерде бири-бири менен биринчи жолу көрүшүп жаткандар болуп жатат. Мына 6-чакырылыштын депутаттары ушул күнгө чейин мөөнөттү мыйзамсыз созуп келдиңер. Кайрадан ошол кылыкты баштап жатасыңар. Мындан ары андай болбойт. Конституция менен кыйшайбай кетебиз. Депутаттар тарабынан ант берүү аяктагандан кийин биринчи жыйын жабылат. Танаписке чыгып, баары бири-бири менен таанышат. Кээ бир депутаттар иш бөлмөлөрүнө кирбей жүрүшөт. Себеби мурунку депутаттар арасында кабинеттин ачкычын бербей жүргөндөр бар. Иш бөлмөлөрүнө кирип, жайгашып, таанышып, ким менен бирге болорун чечишсин, дейт Мадумаров. Жыйынтыгында 1 сааттык танапис жарыяланды. Булак Супер чекиткейжи. Адахан Мадумаров: Азыр ант берип, аны өзүбүз бузуп жатабыз. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров депутаттарды алгачкы сессияда сынга алды. Азыр Кыргыз Республикасынын Конституциясын так аткарууга ант берем деп алып, эми аны бузуп жатасыңар. Ошондуктан азыр сессия жабылыш керек, деди Мадумаров. Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев сессияны жаап, кайра ачууну сунуштады. Булак медиа центр чекиткейжи.